Арашан темасы бул азыр Кыргызстандагы эң актуалдуу темалардын бири болуп атат да. Мен ушуну өтө бир өйдө даражадагы ошол жакта отурган адамдардан эле угуп калдым. Алар дагы кызыгып, ушул Арашан мындай сомнительныйбы же кандай, чындап эле ушундай турабы экен деген нерсе. Мен өзү көп немеге айтпай аттым да. Мен кече жакында, кече мурдагы күнү түнү 100 000 долларга кочкор алдым. Эмнеге деген вопросту берсең өзүм деле билбейм. Бирок бул Арашан кыргыздын сыймыгы, бул бренд. Мен сизге мындай жөнөкөй мисал менен түшүндүрүп берейин. Бул калпак 15 000 сом турат экен. Бирөө белек кылды да. 250 сомдо калпак бар да. Көрүнүш ушундай эле. Кудум ушундай. Анын материалы бөлөк. Арашан дагы жайдары кой 15 000 сом, Арашан кой 100 000 сом. Неге десе, сапат, качество. Кандай сапат? Арашан кой жаңы тууса 10 килограмм козу берип атат. Жайдары кой жаңы тууса 2,5 килограмм козу берип атат. Гисар кой жаңы тууса 7 килограмм козу берип атат. Арашан кой жаңы тууса 10 килограмм козу берип атат. Эми Арашан койдун козусу 3 айдан кийин 70 сантиметр болуп атат бою. Жайдары койдун дагы эле 20 сантиметринче калып кетет. Арашан койдун сөөгү 4 айда өсүп кетип атат. Жилиги эми кыргыз жиликке маани берет. Сыйгы аяк байка. Жайдары койдун жилиги чүкө боюнча калып кетти. Бул дегени сандан сапатка өтүү дегени.